Assalamu alaikum. Идея абдан жакшы, санариптештеш керек. Заманбап технологиялар киргизбесек, азыркы заманда глобалдык эмгек рыногунда билесиз. Бирөө Америкадан отуруп Кыргызстанга иштеши мүмкүн, бирөө бул жакта отуруп алып Европада иштеши мүмкүн. Бул турган маселе. Бирок менин бир эле суроомда электрондук кол тамга жөнөкөй жарандарга кандай жеткилең болот? Анткени иштеп чыгышы, ошону жасатышы биздин маалыматтар боюнча бир арзан эместе 3800 сомго түшүп атат. Ушул жагын ойлондуңуздарбы? Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, албетте бул жагын ойлонуп атабыз. Мен цифр менен биргеликте бул жагында да иш алып барабыз. Себеп дегенде азыркы убакта өзүңүздөр билесиз, бүт санариптин убагы болуп атат. Бардык жарандарыбыз мындан ары биз мамлекеттик органдардагы бүт электрондук кол тамгага да өтүп атпайбызбы? Анан бара баягы көч түзөлөт дегендей буюрса алып барабыз, бул ишти көндүрөбүз буюрса жарандарыбыз делечи. Анан баасындагы ооба сиз айткандай мүмкүн дагы карап көрөбүз. Электрондук жана кол тамганычы. Балки мамлекеттик структуралар ушул электрондук кол тамганы даярдап беришти өздөрүнүн колдоруна алып, анан арзаныраак баада кылып берсе, көпчүлүккө жеткилең болмокта. Мына медицина тармагында деле көрүп атасыз. Барсаң, жанында лаборатория турат мамлекеттики. Эртең 7-тен баштап 9-га чейин иштейт, арзан болгону менен. Анан бүт эле юрфага барып атат, элибиз кыйналып атат да. Ошентип дагы бир адамдардан акча өнү турган структура болуп калбасын, кыйналбасын деген эле маселе. Ошол жагын карап койсоңуздар, жол жоболордун механизмдерин. Рахмат. Рахмат, карайбыз.